Ет өндүрүү кандай болот? Анан Кыргызстанда бул Бекболот айткандай сууду тамчылатып өтүш керек дегенде эле мен дагы ушул малды дагы асылдандырууга өтүш керек дегенди айтып келип атасыздар. Эми аны баардыгыбыз билебиз. Ошол баардыгыңыздардан бир эле суроо бергим келип атат да, ойлоп туруп 2023 жылды элестетиңиздер, эсептеп туруп, ким канча бука сатты? Этке. Ар бириңиздер өзүңүздөр кыска эле ойлоп туруп. Мен bir жылда bir бука саттым, же эки бука саттым деп айта алатымдар бар. Бордоп дейт, себеби эмне үчүн аны айтып атам? Себеби биз мынау Кадамжай Баткен дейлейт алганда мынау Баткен бул жагында азыраак да бул нерсе. Туурабы? Себеби аз. Неге? А бирок Ош, Жалал-Абадка караганда бизде Кадамжайда да азыраак. Себебинин баардыгы келип неден такалат? Той базасына келип такалат экен да көп жердечи. Эми мен слайд боюнча эле кичине айтып кетейин. Негизи мына маалымат катары биз малдын, мен азыр баягы ири мүйүздүү малдын эти боюнча сүйлөйбүз. Ошол эт багытындагы гана ушул мал боюнча сөз кыламын. Саны боюнча эгер суроо болсо билгенче айтып берем. Бул жерде биздин негизги максат, биздин долбоордун эмеси бул ушу эт багытындагы, тем более сапаттуу эт багытындагы ошо эттерди өндүрүү болуп иштедик. Мен ошол 5 жыл ошол райондо иштедим. Мына эт өндүрүүнү көбөйтүүдө күндөгү ошо эң приоритеттүү милдет болуп калды да. Себеби азыр мал базарга, мисалы мен особенно кабыл койсом, биз көчмөн Исфандан базарга келгенде мындай бир этти да тандап албайсың дагы, анан көбүнчө Тажикстанга түшүп туруп, мына Исфанга же болсо позитке түшүп баягы этти себеп алар билет баягындай чайлуу кылып чыгарып коет да, анан канчасы алып келет. Малдарды чыгарган эмелер өтө көбөйүп атат дагы, бирок ошондой болсо дагы мындай конкуренция жок да. Туруштук менен мисалы бирөө алып келет, бир жыл багып көрөт, болбойт окшойт деп эптеп сатып берет. Мен мындай ситуация 2006 жылы Көкташ айылга алып келгенбиз. Көкташ айылына Герафорд деген породадан буканы алып келип, максатыбыз эмне болгон? Ошол жерге алып келип жана бактырсак, адамдар уйларына ошого качырса, породистик уй болсун, балдар деп алып келип берсек, бир эжеге бергенбиз. Эсимде жок. Акча да төлөп бердик. Баккан үчүн. Бир жылдан кесек, бир жыл семирди да. Семирсе балам үйлөнүп деп сатып жүрүп. Герафордун завод өтө кымбат. Ошол максатыбыз баягы адамдар уйларына алып келип койсун деген да. Ошон үчүн көпчүлүгү баягы бизде көп мындай организация, ишканалар азыр чем ошондой кылып келдим дегенден көрүп окутай, үйрөтөлү деген. Анан уруктап келип берип атат да. Чем кадан көрүп уруктаттырсын депчи. Ошого окшогон бир эмелер. Эми мен кыска айтайын, себеби сөзүм өтө көп болуп кетет. Породалар тандоодо негизги талаптар эмне болот? Эми бул жерде негизги талап букалардын жана уйлардын эт породаларынын айырмасы башкаларданчы саны өтө тез семирет. Эт багытындагы породистыйлар. Таасирдүү, мына той тылгабайт. Азыр мен бир-эки породаны көрсөтөм. Эми грубо биз айтып жүрөбүз, биздин мына эшектер жеген чөптөр барбы? Ошолор биз тандабайбыз да. Жогорку майлуулугу жана энергетикалык багуулугу менен өтө даамдуу, эт өтө даамдуу. Анан эт багытында асыл тукумдар 3 топко бөлөбүз. Бул уйлар, букаларды. Биринчиси бул мисалы жогорку өндүрүмдүү тез салмактуу, тез кошконго аракет эме болот. Экинчиси секин семирет, бирок чоң болот. Үчүнчүсү болсо здоровый, өтө өзү здоровый болот дагы, баягы эти дагы өтө жогору болот да. Бул 3 түрдүү багыт болот. Мен буну азыр дагы мисалы багытына айтып берем. Эмне үчүн биз эт багытындагы малдарды мен сиздерге айтып атам, себеби биринчиси бул эттин баалуулугу. Мрамор эти деп турбайбы? Көргөнсүзбү ошондой этти? Жуксаңыздарбы?
Мрамор эти деген биздин малдын этиге окшоп капкара көч болуп да мына жерде мындай май болуп калбайт да ал этте. Göç may болуп ушу низкий болуп ушундай өтө кооздуу. Ошон үчүн баягы кинолордо көрсөңүздөр чет өлкөлүктөр стейк кылып пиширип жеп отурат го. Биздин көчтөр болбойт ага. Мындай саз жабышып ошол жерде эле жабышып күйүп жатып калат. А жанагы мрамор эмесалар өзүнүн майы бирдей дагы постоянно эмелеп турат да. Баасы бүгүнкү күндө баасы Кыргызстанда 1300-1400 килограмм. Ошо мрамор эмес. Ошол менен айтып атам да биздин азыр ушул күндө ошол мрамордун эти бар малды алып келип берсек сатканда биздин адамдар эч качан мрамордун эткенде албайт. Ошол эле 500 сомдон алат да. Ага ошо биздин көчтөрдө алат. Себеби биз аны пока эме болбойбуз да. Анан жеңил тууйт. Баягы здоровый көрүнгөн менен булар өтө кичине туулат. Баягы мындай грубо айтканда недоношенныйга окшоп эле туулат. Туулгандан кийин булар саат сайын өтө тез чыгат. Мисалы биз баягы чоң булар үйлөргө я бул албай кыйналып калат деп айтабыз го. Алар эмес. Бирок бул жерде бир эле өзгөчөлүк бар, туура тоюп бергенде. Мисалы мына сиздер билесиздер өзүңүздөрдүн уюңуздарды деле кадимкидей жем берип жүрө бересиздер да. Өзү айтылат. Уже туушка 1 ай 2 ай калганда жемди токтот дейт. Вообще жем бербеш керек малга. Мындай грубо айтайын, сиздердин эмнеге 1-2 ай калганыңыздарда кир жууп тез кыймылдап тур дейт. Ошондой эле нерсе да. Малдыкы да ошондой. İçine çoğuyup ketmiş gibi. Себеби бул 1 килограммдык нерсе жесе сөзсүз 300 граммы жана балага кетип калат. Биз күч болсун берип турабыз. Жок, ошол 2 ай калганда уже жемпен берилбеш керек малга. Эми кичине мындай атыга берип турат да. Ошон үчүн себеби торпок чоңоюп кетет. Анан бренд аты бар. Мынанын паганчындай породасы уй бар экен, же букасы бар экен, бренд болот. Анан эмеси дагы өтүмдүү да. Бир жерлерге барсаңыз, баягы порода экен, базарга барсаң, дароо эле клиенттарындай баасы болсо ошол өтүмдүү болот. Анан эң дагы жакшы эмеси суукка чыдамдуу. Мына породисти мен айтам деген породалар булар өтө суукка чыдамдуу келет. Мен айтып кеттим, негизги породалар тандоодогу талаптар эт багытындагы түзүлүшү, түсү, торпоктуулгандыгы жөнүндө жана сүттөн чыгуу мезгили сөзсүз таралат. Буларды жет атасыны паспорту менен келет. Жет атасы деп коет, паспортто ошол сиз алып аткан малдын эгерде жет атасын билбесе ал алтындан жасалган болсо да албай эле коюш керек да. Жет атасы паспорт болбосо. Анан эрте жанагындай төлдөп тоюттун өзүн алып айттык го. 1 килограмм чөп жесе, может 1,5 килограмм нет кошот да булар. Ошондой. Анан самый климатка болгон реакциясы жанагы башка болгон түрлөр боюнча абдан айырмаланып турат. Местный малдардан. Климатка өтө мындай өзгөрүшүнө жагдал келет. Анан эт багытындагы малды туура тандоодо сиздин өзүңүздүн ушул натыйжалуулугуңузду арттырат. Жанагы айттык го. Бир иште кыл. Только өргөт же гиласек деп атпайбы? Ошо окшоп чем 10 та лейлектин малын спортсмен үйлөр деп коет элек. Тоолорго чыгып. Арк болот го. Ошонун 10 таны баккандан көрүп 2 мындай порода баккан актайт деп айтабыз да биз. Эми айырмалары эт багытындагы мал менен сүт багытындагы малдын өзгөчөлүктөрүнү ким айтып берди? Бир ооз сөз менен. Айырмалары кандай? Бunda semiz болуш керек, göğüşünü saçar. Siz mıydı? 2 uy turadi. Mına et bagытында eкен, бул сүт багытында экен деп айырмалайсыздар мı? Эми айырмалайсыздар, жеринде турабы, жеринин чоңусуна сүт экен дейсиздер да. Экиси да. Дененин түзүлүшү мына күчтүү, булчуңдуу, пропорционалдуу болот деп атат. Мисалы, бул эт багытын айтып атам. Дененин бир аз узартылган жана контур, мисалы мындай бир аз сөтүп жүрөсөң, сразу билип аласыздар мына. Мынау экөө сүт багытындагы уйдар. Уй. Үстүнөн жанынан карап. Мынау эт багытында.
Uydum mындай жанынан эле узактан караганыбызда эгер мынандай 4 учлукка туура келсе бул уже эт багыты болуп эсептелет. Көрдүңүздөрбү? Түзүлүшү эле уже көпүрөөк чыккан. Мындай карасаңыздар 4 учлук болгонго окшоп турат. И үстүнөн караганда деле ошондой көрүнөт. Эменин сүт малдыгы сөзсүз 3 бурчтук болот. Баш жагын, арт жагынан мынандай болуп 3 бурчтук болгон болсо бул уже бул биринчи белгиси эле. Мисалы желиңден билесиздер. Желиңден кантип билсе болот айырмасын. Сүттүү экен менен эменики, эттүү. Жок, кээ бир уйлардыкы чоң боло берет, бирок сүт бербейт. Не дейсиз? Кашемчек деп коет. Сабын деп. Туура эле ошондой да турат. Май эле болот, мындай эле, как желиң эле болот. Мен айткандай сүт багыты уйду өзү ошон үчүн базарга барганда дагы уйдун жанынан карай бербестен, жанынан караганда дагы көрүнүп 2-3 метр мындай жанына өтсөңүздөр уже көзгө элесиз. Көрүнөт уже. Да, 3 бурчтук, 4 бурчтук. Ошону эле билип койсоңдор болот. Эт өндүргөндө биз мына 3 принцип, 3 топко бөлөбүз уйларды. Бул биринчи топ эт семиз уйлар. Булар жанагы булчуң массасын тез топтоо менен айырмаланат дагы. Өтө майы кичине көбүрөөк болот. Бирок буларда деле майы биздикилердей болуп бөлүнбөйт да. Ошол эле мрамордун мясы болот, бирок кичине катмарында көбүрөөк болот. Экинчиси бул өтө чоң, көлөмү чоң болот. Бул чоң чарбаларда колдонулат. Мындай алып иштетсе болот да. 2 жылда уже союп кадимкидей фермелерге тапшырса болот, 2 жылга жетпейт. Мисалы биздин уйлар букаларды биз 3 жашарга жеткирбей калабыз да, союбуз. Анан эң акырында мына улар зебу букалар деп коет, баягы индиялыктардын кулагы чоң старой уйларын көрүп жүрсөңүздөр, ошолор менен аргындашылган букалар да. Өзү да чоң, анан ошого жараша эт дагы көп берет. Булар ошон үчүн зебу букалары менен аргындашылган деп айтабыз. Агай бизге сүт багытындагыдан эт багытындагы уйлар керек болот да. Ошо биз жагадан ошентип алып келсеңиздер, биз сатпай кылайт. Эт сүт багытындагы породалар өзү уйлар 3кө бөлүнөт. Эт багытындагы только эт кечти. Анан эт сүт экөөгө иштелген, анан сүт багытындагы. Мисалы мен сиздерге Кыргызстандагы мындай көп иштелген же көп алынып аткан уйлар да булар. Алатоо породасы. Бул сиздерде көбүңүздөрдө бар. Түсү күрөң болот дагы өтө здоровый, мүйүзү кичине узунураак. Анан күрөң швиц деп коет. Бул дагы мына күрөң эмес, кичине ачыраак цвет болот. Швиц породасы. Анан симментал, анан герафорд. Анан мына герафорд деген мынаны азыр өтө көп алып келип атышат да бизде. Бирок көбүнчө адаштырып атышат. Герафорд менен казак ак баш уyu деп коебуз биз, казахский белоголовка деп. Ошо экөөнү айырмалап туруш керек да, экөө бири-бирине айырмалап. Булар уже биздин Кыргызстанда мындайча айтканда келип, уже көнүп, адаптация болуп бүткөн породалар. Мисалы шуларды алсаңыздар, эт дагы, сүт дагы боло берет. Жок, климатка булар уже эме болгон. Эми конечно, баягы тоолоруңуздарга чыга албашы мүмкүн булар. Жайда. Желательно жайында бага турган эмелер. Мына мен кыска эле айтып кетейин, күрөң швиц породасы мисалы. Окуп алсаңыздар деле болот, мына 18 айлык убакытта букалары уже сойгонго жарап калат. 350-400 килограмм эт берет. Анан мен азыр бир цифраны айтсам, сиздер уже өзүңүздөрдүн уйларыңыздарды элестетсеңиздер, чыгашар деле жүргөндө элестетип каласыздар да. Мисалы, биздин Кыргызстанда 8 литрден, бир сайганда 8 литрден аз сүт берип, аз. Анан өзүнүн уйдун веси 350 килограммдан аз болсо, бул убыткада жүргөн уй деп эсептелет. Өзүнүз актабай атат деген. Хоть сиз күндө жем берип, күндө жайлуу кайдасаңыз деле өзүнүз актабайт деген сөз.
Ошондой эле болот да. Ошону айтып атам, 5 литр сайыз болот. 3 саат кеч 5 литр. 5 саат 2 литр. Анан мына мисалы мынау только ет эмес, бул сүт ет багытындагы уй болот дагы. Мынау көрсөңүздөр күнүгө 35-40 литр сүт берет. Мына бир бергенде бир күндүгө 35-40 литр. Бул бир эме мал симентал породасы, бул дагы ошондой эле эме булар сойсоңуздар да болор. Анан сүткө деле иштегендей бакса болот да. Мисалы музоолорду көрдүңүздөр, төрөлгөндө эле 34-40 килограмм. Букалары 1 тоннага чейин болот. Өтө чоң породалар, булардын азыр өтө мындай уруктары өтө жакшы келип атат. Мына биздин кыргыздын эле малы, бирок породасы бул дагы өтө чоң эме берет. Сүтү биздин местный айтып атпайм, бизде бар. Бирок редко багат биздикилерде. Себеби здоровый, совсем мындай чоң да. Анча-анчасы баласына, кызына баш бербейт деп көп алат экен. Кичине башы оорураак малдар. Мына породасы 50-жылдарда бизде Кыргызстанда баягы 2-3 сорттон алып келип чыгарган да. Ошон үчүн алатуу деп чыгарат. Жанагы арашаң кочкору деп чыгарып атпайбызбы? Ошого окшоп бул дагы алатуу деп кийин чыккан да бизде Кыргызстанда. Азыр эми мода болуп аткан букалар мына эт багытында. Бул только эт багыты. Bunun sütü torpağına da жетпейт. Torpağın өзүнө дагы чоң аталбайт. Sütü az болот. Бирок эти семириши баягы мен айтып кеткендей, мисалы шаталдарды ham жей бере турган мал ушул. Кандай. Анан кышта дагы короодон эмес тышкарыга чыгарып койсоңуз, кышта да жүрө берет да. Көк таштын мына 9 булактын мыжгаштап менде жүрө берет. Бирок баягы мен айткандай, көчүгө сатсаңыз, мраморный мясо деген менен көчүн ошол эле баягы 500 сомдон алышым. Зато малдын породасы көчөдөгү өзүмдөрдүн коңшулардын эмеси өзгөрөт. Мен ушул породадан канча 30-35 тап келдик да. Букаларын, только букаларын алып келип, Кадамжай районунда койдурду. 2000 сомдон коюшту. Анан bunun өтө баягы генетикасы өтө күчтүү. Местный уйга койсоңуз дагы өзүнүн түсүнү берет, өзүнүн фигурасын берет. Эмес күчтүү, гени күчтүүрөөк да. Ошон үчүн баягы 3 айлантканда бир порода чыгат да. Мисалы азыр буну бир местный уйга койдуңуз, анын баласы болду, анын баласын чоңойтуп, ошол эгер бул неме болгонсун качы. Ага дагы бир порода койсоңуз, уже порода болот. Ушундай эле порода чыгат да. Жөнөкөй уйга коесуз да, ошондо 3-чү эмеси келип калат. 3-чү, 4-чүдө уже порода болуп калат да малыбызда. Мына Абердинаңдын суунун эти кандай эми эт бөлүгүндө мрамор үлгүсү бар дейт, мен айткандай мрамор эмес. Анан майда майлуу катмарлары бар. Сөөгү калдыктары 18% ашпайт дейт. Сөөгү аз. Көчтөрдө. Герафорд. Бул дагы ошол эт багытында эме кылабыз. Бүт ушу чет өлкөдөн келген букалар породалар. А? Биз жакта азыр асылы ушуну алып атышат. Мына Баткен, Кадамжайга биз уже ушуларды алып келдик. Породалар жазылып. Ушуларды биз алып келдик. Булардын ооруларга өтө мындай эмеси күчтүү. Чыдамдуулугу, анан суук, иммунитети өтө күчтүү. Эми мен алып келген баягы немеден айтайын, опытыбызда. Баткенге алып келип бердик. Биз талап койгонбуз. Уйду алып келгенде уйдун справкасын көрсөтсүн. Касал эмес деген. Десек анан баягы башта кылышкан. Анан уже баягы эстен чыгып, баягы карап отурган бала жа кеткенде алып келип кой бере бер, меники болбой калды дегенде, анан коюп бруцеллез болуп калды. Бул ошол уже бул айып да, значит.
Ошентип бир 2-3 буканы айыптуу болду. Себеби элчилик экен да справканы алып келе калам азыр сок менен алым деп туруп койду экен да анан каждый раз текшерип турат да. Ветврач келип текшергенде уже дурус чыгып калгандан айып болду. Мен буну мен азыр айтып эме кылып кеттим сиздерге. Приоритеттүү породаны тандоодо туура тандашыбыз керек. Мисалы, анан мен айтып аткан малдар бул лейлектин эгер шартында айтсак булар баардыгы колдо же болбосо жакынкы жайытта багыла турган малдар. Мындай тоолорубузга төн жайылууга чыга албайт буларчы. Бул жүрө албай турган. Мисалы, атын эме айтайын, тойтун сапатына талап коюучулук жана тойтан алынган киришин жогорку кайтарым. Буларды багып эмес актайт өзү. Себеби торпоктору бир күндө 1,5 килограммга семирет, бир күндө. Жакшы ошол багып турсаңыз 1,5 килограмм семирет. 100 уйдан буруп айтайын, 100 уйдан канча музу алса болот? Качан актайт дегенде, мисалы мына ветеринарларды немелерин айтымында, мисалы мен биринчи принцип асылдандырып багып неме кандай 100 уйдан кеминде 95-97ден кем эмес муз алыш керек. Сонда сизде бир эле уюңуз болсо жылда туруп туруш керек. Себеби анан кээ бир порода уйлар 1,5 жылда бүтөт. 2 жылда. Себеби аны порода уйларда жанагы эманы башка неме айтып берем. Эмесини билдирбей коет экен да. Охота деп коет ветеринарный. Ошон үчүн аны билбей калат биз. Баягы биздин местный уйлар мөөрөй жанчып кетет го. Булар ошону мөөрөй коет экен. Ошон үчүн көп адамдар аны түшүнбөйт экен дагы. Жакшы эле жүрөт окшойт деп өткөрбөйт. Өткөрбөгөндө жылы өтүп кетет. Ошон үчүн уже уйду алып тургандан кийин өзүңүз эсептей башташ керек да. Турду, значит, мынча күндөн кийин примерно болуп калыш керек деп. Стан карап, жанагы ухот кылып турса, өзү ана ошого карап коюш керек. Экинчиси, ата-энесинин экөөнүн тең репродуктивдүү функциялары жакшы болгон үйүрдү түзүү жана колдоо дейт. Баягы ата-энесин сүрүштүр деген ушул. Сөзсүз ата-энесин сүрүштүр. Анан үчүнчү принцип, эт багытындагы мал чарбасында эркин жүкташтыруу басымдуу болгондуктан ар бир букага 25-30дан ашык мал коюлбаш керек. Мисалы бизде айтылат го 25 уйга бир бука коюш керек деген сөз бар да четтен. Анан чекеден келе берсе чекеден кое бербеш керек да. Анан эң 4-үнчү принцип, бизде ушул нерсени көп регулировка кыла албайбыз. Баягы торпоктор үшүгүрүү, мындай үшүп, касал болуп калбаш үчүн сөзсүз ошол туут жагыны ысык күнгө турлаш керек экен. Мисалы жылуу мезгил апрель-майга суу тийип калбаш үчүн турлаш үчүн июль-августтарда койдурганга аракет кылыш керек малды. Так, эми эрежелерди буларды мен сиздерге эме кылбай эле коеюн. Эт чарбасын чыгаша түзүмүндө тоюп 65-70% жана андан көп пайызды түзөт дейт. Малды эме кылгандачы. Эт мындайча айтканда биздин кээ бир малдарды боордоп семиртсеңиз да канча берсеңиз да семирбеген булар бар. Булар да андай эмес да, берсең семирет, бербесең тура берет. Анан жылына музоолуу уйду багуу 16-20 миң сомдон ашпаш керек расходу. Мисалы бизде 50 миңден чактап коебуз. Анан биз азыр тоют боюнча өтө көп маселе бар, азыр убакытта неме болуп калат. Анан 1 жаштагы торпок салмак көрдүңүздөр 400 килограммдан кем болбош керек. Сиздерде ол чоң уюңуздар 400 чыкпайт. Чоң уйлар 400 чыкпайт бизде. А бирок буларда эгер ошол норманы эме кылса, ушундан кем болсо бул актабайт деген сөз. Пайдасы жок деген сөз. Эми торпок боюнча бул жерде бардыгыбыз билебиз, өтө шарт жакшы болуш керек. Анан короо сөзсүз мына 15% эмеси анан минус болбош керек да. Анан биздин кыргыздын баягы мусулмандар эмеси бар. Көң тоңбош керек деген билесиздер да. Эгер көң уже тоңоткон болсо, значит суук уже кириш керек деген дейт.
Bunu kimge kızsanızlar kıymetine kalsın. Ana en bundan men atayın kaldırıp neme kıldım. Uğuz. Muzolardı bağız östürüde can tulgamız oldu. Birinci süt var mı Uğuz bolup bu. Oşonun paydalılığı tuçandı. Can tulgamızı orudan korumak için imtiyetli kamsızday duran Uğuz süt de var. İkincisi muzonun birinci şu toyut şol olur. Anam sağının sapatlıcının vaktısı şol dermanında. Uğuz'du sözsüz içiriş. Neme beşkelik. Anam emi 3 nememene bağıtkemiz birincisi özünün sütü. Anam sos kaminin suları ve süt verir. Anam eğer toy boy yeni olvatsa cana kurbak süt. Anam bulardan ayırması var. Buylardın da o atayın toprak sapkan, süt bakımında bakkanında hiç kaçan tuğulgandan keyin maldın enesine körsetmey turup böyle koydu. Esker de ha? Sen enede dayanmayın. Ne yerim bu kalıpında? Meğer sal da içe 3 litre süt alıp koydu. 3 litre süt verme koydu. Torpağımda koymuş. Şunun için buna çoğun firmalar sütü alıp ve uydu torpağına koyup durup sağıp sos kalıyor. Cevap olsam süt de verirsem ondan zamin filememden verir. Bundan en akırkısı kanışınlar. Granullu toyutlar, arpa, buğday, ne mi? Bu arpanın ne mi? Buğdaydın. Bunlardan emesi oyunca, hemen kısa aytayım, bu özünce bir nemi var, deneyen avalın balı, bal koyular. Mesela buna birinci balga yeki degen öte arap degen bal. Şuna ne buylarınızdan, özünüzden buylarınızdan figürasını görüyorsunuzda bile olarak da. Mesela 3 bal degende oje boleni yıkatmışlar. En iddianan 4 bal kanışına öte semiz olup ketkendeki mal. Oşam en ideal doğurtosu mu 3,5 dep koyuyoruz biz. 3,5 bal bu bayağı bu bayıp ketken mezgilden aldığında ideal bu dengi. Da cidden de bayağı bolozda oyunu diyor kanlar demedi. Hez ayet bir tamam. Yemi maldı bayağı emek kılgan göşünü çıkarıştım demesiz yolu kıskaçık ayet bu. Примерно kança kilogramlık mal baş kança olur. Şonday yolusun teris kança. Buna karsanızlar bakılgan mal 600 kilogram общий вес çıkartsa oşonun terisi 33 kilogram çıkarttı. Примерно. Başı özü 27-28 kilogram çıkarttı. Buna ol sava, mayı 33 kilogram. İçeki may, bayağıday may. Anan içek çavağı 108 kilogram. Anan kanı bir otaslara kan. Oşontu peseptep durup keyin anan примерно bu boynu tep koyat özü negizi en sevizimlerde 50-60'dan 70'e çeyim boş gerekler. Göş. Şonda buna ol koşostordagı bundan kemitip koysanızlar примерно malınızlar kança kilogram eken çıkar. Kança kilogram göç verip degen uşundan çıkarttı. Bunun bu konca bunun köp çıkarışpaydı. Buna ol yol menen çıkarışat bizde. Suğunuzdan hiç olsa mı olur? Şunu ataslar mı? Malın köprü bunu tutun aslında turganda tüz turganda ölçüp durup cam başına kışık ölçüp duruyla da buna tablisa salıp koyuyor. Gördünüz mü? Eğer köprü 185 santimetre çıkıp anan uzunluğu bunu al, denesinin uzunluğu bunu al, yerden bir yaka çıkan misal 165 çıkaması ekonomunda yakılıp çabuk gösterdim mi? 185 minin 165. 494 kilogram et beret bu plus minus 10 kilogram. 10 kilogramda çeyin adaşı. Şunu teseptirler. Uyumuzlardı, özümüzde malımızlardı, şunu çarpmasınızlar buladı. Ben bunu özüm 15 çaktı kaçayım 3 yıl bu kabakında 15 tadan baylar. Şunda kaç biraz körötülerinde 10 kilogramda çey demiyor buladı. Aldayım.
Себеби bir жағы толбой қалышы мүмкін. Біздің ең негізгі кәсібіміз бұл той. Особенно Баткен электе туралы бағы мысалы той даярдоо эме жагы мынта кыйналабыздар, ошон үчүн биздин малдарды биз ошончо бакпайбыз. Анан тойлордун түрлөрүн кыскача айтып кетейин сиздерге. Бул 8ге бөлүнөт. Кесек тойлор, чөп, саман, эспарцет деп атасыздар да, ошолор. Анан чыктуу тойлор дейт, бул көп чөптөр. Силос, синаж, кызылча, баягы чөптөр бар го, көк. Өл деген да. Анан концентрат тойлор бул дан, арпа, буудайлардын дагынан чыккан жемдер. Күн жара, анан туз, сөйт уну деп берилет, анан жаныбарлардан келип чыккан. Азыр көп жерде ушундагы малга тартып беришип атат. Кыргызстанда уже жасап атат. Жанагы малдарды сойгондон кийин сөйөктөрдү башкадан баягы кургатып туруп, майдалап, он кылып чыгарып, кайтып өзүбүзгө малдарга бергиле деп сатып атат. Кальций болот депчи. Анан эми технический өндүрүштөгү калдыктар деп коет, баягы жон, потока, барда деп булар баягы бир заводдор иштеп чыгат. Мисалы, пивной заводдор бар, пиво чыгарган, сок чыгаргандар. Мисалы, азыр алма алган завод, алманы жем чыгарып, мусорун кургатып чыгарып иштеген нерселерден калгандар да булар. Булар эми мына биз жакта жок булар. Булар көбүнчө чоңураак шаарларга жакын жерлерде. Анан акыркы эмелер мына синтетический препарат эмелер. Анан комбикормдор бар. Токтарга 45 сом, 50 сомдон жем алып берип атасыздарбы, аралашма деп туруп. Ошолор кошогон малдык. Кыска айтып кетип атам, кийин сурооңуздар болсо бере бересиздер, а? Бир күндүк мед багытындагы бир күндүк малдын жеми кандай болуш керек? Бак тойго кетип атам деп эле 4 тап каян ташап коюп, кечке тоет да дегендей тур келбей калат да. Бир күндө мисалы 400 килограммдык малыңыздар болсо, беде 2 килограмм чөп, 4 килограмм саман, 3 килограмм силос, 6 килограмм концентрат бар, жем, күн жаралар 1,5 кило, туз 46 грамм. Ушундай жеш керек да. Бир күндө. Бүгүнкү уюмуздар. Бул болсо сүт багытындагылардыкы. Süt bağıtında уже, gördüğünüz bedeni уже 8,5 kilogram жеш керек bir күндө. Бұл кечке деген емес. Bedeyam жеш керек, самандағы, силостағы, концентранттағы жеш керек bir күн içinde. Biz hani bedelere salıp duruyor veriyoruz, bu kечкелер. Правильно, şunda kılavuz da, keç көрүнүп кичине. Жоқ, негизи бардыгын ушуларды бөлүп аралаштырып берсеңиз, бөлүп берсеңиз болот дейт да. Мисалы, bedeni canım 8 kilogram sap koydunuz, abetten kim misal saman. Biz mesela çok sparsiyetçi bede belki cem bekliyoruz bu da. Oşada bizdeki oşanda öyle. Anam bu sağın bağıtındağı da. Yemi, Caylo'da bağının artıkçılıkları degendeki, yani bizim Caylo'da orada daha aytsak olur, bir ele sebebi, bir Rusya'nın ветеринары Калашников Александр Петровичтің немесі бойынша 100 var ой, жайлоодо жүрсө 94% качак балабайт. Жайлоодо жүрсө. Ал эми короодо болсо 88%. Себеби анан ал жерде өзгөчөлүктөр да бар. Мисалы 96, 107 күндү баягы мезгил түзөт да, мисалы 96 күн жайлоодо жүрөт деген. Пайдасы не? Булар өзү колуп узары, кеңири жүрөт, мал жайлоодо жүрөт. Анан калашынча мал өзүн-өзү билет да, канча жетет организмге. Мисалы биз азыр бедени жарымда сап койсок, ал уже жетпейт деген. Азыр мен муну бир сүрөттөн көрсөтүп берем, эмне үчүн андай экен. Жайлоодо жүргөндүн өтө пайдасы. Биз баягы сөзсүз 2-3 айга болсо дагы жайлоого жөнөтүшүбүз керек экен малды. Bukalardağın özümüzlerin tuğut veya jayloda жүрген tuğut жеңил өтөт, ооруlar çanda кездешет деген. Эми сарайда bakканда биз эч качан мынтип бакпайт экенбиз да. Бардыгыбыз өзү сарайыбызды билебиз да кандай экен. Ал өзү сарайда bakкан дегенде идеалдуу сарай мындай. Мисалы мен муну көлдө көрүп келдим.
saraydı, çoğun saraydı 12.000-20.000 saman pres kılıp koyup durdu. Ana biz Türk'e saman beresiz desek, bular biz yedireyiz, bular Türk'e malın aslına salabız. Reyne genç de genç, Türk aslına salıp koşarken kışta. Ha, Görmüş oğarlar. uşun kayda kalaveret bir tazalap koyup, kayda camılap salıp koşuyor. Türk aslına salabız değil. Saman presli Türk aslına salabız. Yani maldı bordo deme kılgandagı sırlar ne ötemde emesin proporsiyasını tura beriş gerek. Bilesizler de bordo bir 3 ay bordo semitken adam var mı malda? 3 ay baktan. Direktör var ki. Ana sözsüz жылы suda bu beriş gerek. Bayağı aytıp ketkende жылы su muzdak su olmuş gerek. Ana sarayı öte, bizde buna şu sarayla problem olur. Жылы болады деп тұрып біз пасып қоямыз. Бұл малды наоборот кесаплап ке баягы котур кылып иштейт. Ет терилерин түшүрүп эме болуп мен ушундай корулорду барып көрдүм да эңкейип киресиң өзүң да. Мен десең жылы болот. А бирок баягы жүндөрү түшүп котур болуп кеткен малдар. Себеби күн айланбайт экен да. Мына сөзсүз дарыларды берип эме кылып турса бул мен өзүм аз башымдан өткөнүмдү айтып берем. Эми примерно короодогу размерлер ушундай болот. Жанагы жем жеген жерде мал кыйналбай жундай эңкейгенде эме болуп туруш керек. Анан баягы уклон аркасы жагындагы кичине эле уклон кылат да тийгени чыгып кетиш үчүн. Көбүрөөк кылып койгондор да бар, себеби мал биринчи арт жагынан семирип келет да. Арт жагынан семирип келет. Мындай бирдей турса бир жагынан семирип, окший семирбейт. Арт жактан семирип келет. Ошон үчүн кичине неме кылат. Анан буларны турганан малдын породасына карап 70 сантиметрден 1 метрге чейин аралыкта болуш керек мага. Аралык. Стойка мал бакча. Анан асты желательно такта, бизде азыр көбүнчө кирпич кылып атышат. Или такта, өз негизи такта жакшы. Себеби бетон мунун жаман жери жатканда бул өзүн өзү ысытам дейт экен дагы, семиргенге бере турган энергияны өзүн ысытышка берип коет дагы, ошо менен семирбей бес болуп жем берген болуп каласыздар да. Такта менен кыш бул ысык болот экенден, ошон үчүн дайым ысытып турат. Анан мен бир эле жем тартмай экструдерди чыгарып койдум. Эмне үчүн муну чыгарып койдум? Бул өтө жанагындай эме болот экен, жемди бышырып берет. Бышырып берген аппарат. Буну биз бүгүн күндө мен ошо проекттен 9 оңдап келип бердик фермер кооперативтерге. Ушунанчы. Бул баягы буудайды бересизби, саласызбы? Буудай салгандан кийин буудайдын өзүнө аппаратта 70-80 градуста баягыны бышырып ыстык кылып, безип, майдалап туруп апчылып берип коет да. Аны 1 килограммды жесе мал 90% жугат, а эгер буудайды өзүн жөн эле берсеңиз 60% жугат. Ошондо жугундуулугу 30-40%га өсөт. Себеби баягы буудай, арпа, маканы бул аппарат ысытып бузганда жанагы неме болот экен, мындайча айтканда касалдарды ham өлтүрөт экен да, ооруларды. Ошон үчүн мына аппаратта чыгарып жем берген өтө пайдалуу малда. Ар бир өзүн уважать эткен чоңураак фермасы бар адамдар алып атат. Канчадан келип суммасы? Бул размер ар түрдүү. 50 миңден мен 255 миңге алып бердик. Азыр ар бир кооперативге 255 миңден бир менен түштү да. Эми оорулар жөнүндө бардыгын билесиздер, оорулар туралы. Мен мындай эле айтып кете берейин. Вирус коргогон шарт яшур, мисалы туберкулез, бруцеллез, мисалы сибирский язва, булар боюнча бардык оорулардан алдын алып, ветеринар менен советтешип туруш керек. Өзүнүн алдын ала мындай өзүңүздөр билип сайбаш керек да, меничи. Только сураш керек. Себеби булардын ичинде 4-5 оорууга ветеринарлар обязательно сайышат. Өздөрү бекер берет, жокму? Калгандарын анан эми Olsa çok az.
Малдың қырғынан, малдың ахвалыны біліп ала тұрған да. Денсаулық. Азында қарап тұрып, әркім өзінің малына елестетіш керек та, мысалы, мен Малдың светleri Sveti, suyuqluğu kenar. мысалы бұл ең жоғарыдағысы бұл совсем іші өткен арық бір ештеңе жұқпаған малды қошымын айтып келе тұрады. Бұл негізгі мәселе тойыттың рационның сапатын тексеріп ветеринардың келігі үшін талап қылады. Уже ветеринар шақыр, өліп қалады деген сөз да. Ішке етті. Екіншісі совсем сұйық емес, но бірақ сұйықтай. Немен жерде болғанда бұларда уже тойыттың сапаты начар. Ішін өткөрө тұрған емелер көп болып атат деп тұрып, баяғы тексеріп, шол малдың айтылды май кислотасын жоқ екенін анықтауын талап қылады. Мынау примерно аз ең идеальный еме, мынау ортада болып атат. Бұл бардық норма емелер сақталғандағысы да. Анан кейінгілері уже мыналар құрғай түскендер болады. Білесіздер ме? Құрғақ. Мынандай малды өте көп көреміз ғой біз. Мысалы, бұлар уже епте өле şu малдың башы тұрсын деген іле жем беріп отқандар да. Тұрып тұрсыншы деген. Неде? Чында мынау ең начар, мына көртастар уже ойдың той бой жатқанын көрсетеді дейді. Же болмаса беріліп жатқан тойдың көлемін аябай аз. Сенбеген білет жатқандай чөптердің ағын емесі бар, мына протеиндің жетішсіздігі деп шуларды бұлар енді сіздерге қырық болады деп ойлап отырсыздар, бірақ малыңыздар уже орын да. Sanırım tavukta öyle bıraktım. Сан толықтайлы мал дайын бар да деген. Zata balım var da. Ем дегенде бардығыз білеріз, шол мал төрелегеннен кейін баштап уже емдеп тұрыш керек. Бұларды мен сіздерге майдалап айтпайын, ветеринар менен сөзсіз көрсетіп тұрыш керек ветеринар. Мысалы бір ай боздығын 7 айға чейін бардық вакциналардың сайса болар еді, бірақ уже туй тұрғандарға сайба деп емен болады да. Cem alған сыйларды қатып қараса olur. Қандай жем жоқ. Дөкөп қалғандар. Немеге киттедip hemen bir su verip Мен açık айтайын, мен біріншіден ветеринар емесмін. Бирок андайда bizden бар народный эле, ең болбой қалғанда мен баяғы кичинекей ушту турбаны емек тұрып қарынды жарыш. Егер бастырып еме қылғанда, егер уже малыңыздар состояние болып отыр, уже обычно бастырады. Бастырғанда, егер де жана уже тезірек бастырғаныңыздарда ауыр шығып, уже неме болып жеңілдей баштағанда білініп қалады. Егер ошондой бола бербей, уже баяғыдай дамығып, уже қиынала баштаған болса, сөз ветеринар шақырып тұр, баяғы қауырған есептеп тұр, онан баяғы ушту емес сайғанда боздық. Сразу kasap пайда берді. Жоқ, болмайды. Бізде немеге шақырып берішкен. Bir жалко olmasın. Анан сыворотка, мен вакцина деген екеуінің айырмасын айтып қойын. Сыворотка деген ошол эме малдың бір ору менен орыған болса, ошол орудан неме болгонда алынған нерселерден қайта өзін дарылоо деген сыворотка деген. Мысалы бізде бар сыворотка деп қойып, қанды өзінің қанында алып тұрып, бөліп тұрған сары суыны қайта өзінің құяп қойып, білесіздер да, көргенсіздер ошоны? Плазма деп қойды. Ошоң бұл дарылар ошондой, препараттар уже бұл жанагы орын алсызданған же өлтірілген штамдарын қамтыған препарат дейді. Ошол баягы организмде қозғалғыштарды ошол орын күрөшүп, анын көбөйүшүнө жана өнүгүшүнө тоскоол боло турган антителаларды пайда кылат. Бунда уже антителаны сайын. Бунда антитело пайда кылат. Мына да кыскача оорулар түрлөрүн бардыңыздар билесиздер. Нодулярный дерматит деген кандай оору? Мыналардан билесиздер, Сибирьде жазып мына. Уйларыңыздарында карасаңыздар, моюндары, бадандары бүдүр болуп кетет го. Шишик болуп, ошол мына ошол. Нодулярный дерматит дейт, мындай бүдүр болуп, тоголок шишик болуп калат. Ошол нодулярный дерматит деген оору. Бұны айтпай қойырайын, ең ақырқысына келіп қалдым ұшыл. Біздің негізгілі мақсат шу сіздерге бұлай, өзі негізі біз мақсаты шу керек, жаңағым
асылдуу малды өстүрүш керек. Менде bundan da dagы bir 3 saatlik var, только кантип асылдан турабыз, мындайча айтканда жасалма уруктандырууду кандай кылыш керек дегенди темалар аны сиздерге керек. Анан эт багында болсам да эттин сапатын көтөрүш. Сапат болсо баас кымбат болот, билесиздер. Анан кымбат болсо, конечно, сиздер бай жатып каласыздар. Эми мен өзүмдүн башымдан өткөн нерсени айтып берейин. Белое молоко, мына акыркы экен. Көрдүңүздөр, 3 жолу бар. Же буканы сатып алып малды оңдош керек, малдарыбызды. Же малдарыбызды жасалма жол менен оңдош керек. Же болбосо даяр уже уйларды, породистый уйларды алып алып барыш керек. Ошол 3 жол менен бир жагын кылыш керек. Анан кээ бир учурларда чоңураак букалар местный уйлар менен кичине тил табыша берет. Весовой категориясы туура келбей калат да. Кыйнап коет. Түшүнүңүздөр да? Биздин местный уйларчы. Анан даяр малды сатып алганда бунун бир минус жери адаптация болбой калат. Өтө адаптация болуш кыйын болуп калышы. Ошон үчүн биз көбүнчө мына жасалма уруктандырууду неме кыла беребиз да, айта беребиз. Себеби ошол өзүгө жараша ичинде жүрүп, баягы өзүгө жараша чыгаруу туура болот. Мисалы, мына даяр мал сатып алууда бизде бир коллегабыз Кадамжайга барып, канча литр сүт берет? 7 уй алам деди, 5 уй алам деди, канча сүт берсе күнүгө 30 литр берет. Алдап атасың деп 7 күндө саап келет, сааган көрөт, кеч келет, сааган көрөт, кетет. 7 күн байлаптыр баы. Болду, 7 күн болду, ишендим деп туруп, Кадамжайга алып келди. 3 күндөн кийин уже байгылар 12-13 литр берет. Неге olmadı? Toyuttu biz. Toyuttu. Bosum toyuttu dile ver da. Bırak al жердин çöptün bagı emelerinde de azar istedikler kaçısı var. Uje men ошон үчүн мен өзүм дагы букалардан тышкары 3-4 парода уйду багып көрдүм да. Süt bagында Голштин деген уй бар, кара ала билесиздер да. Мисалы ошолор ооруга өтө назик болот экен. Суукка дагы, ысыкка дагы ончо чыдабайт. Bir жерден bir жерге көнүшүп Ошол үйрөтүш кыйын. Karaya almadınız mı? Yok karaya almadım, 1 yıl karap duran satmıyorum. Sevi, dayı, şeyi ele öğretken ben. Şeyi ele öğretken. Bu blok süttüğün beri, belkilerden, bırak veret, başka veret, ondan blok var, Oğuz'un bay, ошонусу бар да. Çocuk olan bakış gerekiyor. Анан бука багуудагы пайданы айтып кетейин. Эгерде чөп өзүңүздөрдөн болуп, жем өзүңүздөрдөн болуп, үйүңүздөргө бука байлай турган болсоңуздар, мисалы өзүңүздөр бука дагы өзүңүздөрдүкү болсо өтө пайдалуу. Эгерде жем, чөп бардыгын сатып алып туруп эме кылсаңыздар, баягы расходдон тышкары, мисалы примерно өзү билесиздер, боордоп семиртүү 110 күн, примерно 110 күн багылат. Ол деген сөз 3,5 ай да. 3,5 ай бир жерде коюп алып багыш керек. 1,5-2 килограммдан баштайсыздар жемди. Акыркы уже 10-15 күн калгыча уже 7-8 килограмма, бир күндө 7-8 килограмм жем бересиздер. Чөптөн тышкары. Ошондо где-то мен эсептеп көрдүм, бир малдан 20 миңге чейин пайда. Мен өтө эсептеп, анан кийин ошондон мен бир чечимге келдим. 10-15тен өйдө баксаң анан стоит экен да. Бирден экиден атайын сатып алып багыш кичине оңа келчип болчу. Анан малды жылайтын аял баккан жакшы. Ошондо бука эгер боордоп семирте турган мал бука баксаңыздар аял караган жакшы. Неге? Ardın eve toygosta bu. Көз назар салбайт деп. Мен ошентип жүрүп мен өзүм 2 бука өлтүрдүм да. Үчтен келесиң, кирип алып, бул сени бакпы, мындай бакпы деп жүрүп эле баягы малды оорутуп, неме кылат. Аял адам муну ойлонбойт экен да. Жерни берди багыда, сууну берди багыда кете берет. Ошон үчүн биз көбүнчө айтабыз, жылайтында аял адам караса, пайдасы дагы жакшы болот. Дагы сурооңуздар болсо, бериңиздер. Анан сүт боюнча да айтып коеюн.
Сіздер көбінше сүт қайнатасыздар ма, қайнатпайсыздар? Қант қайнатасыздар. Biraz daha kaynat. Aşık eder. Ошоны өзү немесинде кайнатпаш керек да. Сүт 75 градуска чейин ысыгандан кийин эле болду топ туруп жетире бериш керек. Эгер аны кайнаттыңыз дегенче ал уже сүт эмес, же ак суу болуп калат. Эми конечно зыяны жок, пайдасы да жок. Ак суу. Biz taze kaynatmayı kaynatırız da. Мүмкүн эмес. Şu 75 градуска жеп кирдиңиздер уже өлчү микроб өлүтөт. Зато пайдалуу нерсе бардыгы жайында калат. Ana da süt. Çerkesi bir rakamdan alıştı. Жок, уже мына карасаңыздар уже сүт нерсе жеп калат уже. Ана мынандай эле кайна уже врезко көтөрүлүп атат го, онда ого жеткирбеш керек экен да. Анан просто дам эле келип калат да сүт. Пайда жок деген. Gitsin yaşlarını Bunlar ben ayran kısam yemeği koy. Başına kaldı. Bir biraz değil o koyup koysun bayramın. Onda dolma kalıp da üstü. Дагы суроолоруңуздар, мал эт багытындагы эмелер боюнча эми порода өтө көп, бирок Кыргызстанда ар түрдүү порода алып келип атышат. Мисалы бизде Баткен эме Кадамжайга Монбилиард деген породаны алып келишкен. Эми аларды дагы азыр эме кичине эмеси чыгып атат да. Мисалы биздин адаптация болуп короодо карап атат, но биздин чөптөрдүн баягы сүткө. Мисалы мен Италияга барып, Италияда бир короо неме калдык, фермерге 34 та мал багат экен. Атасынын атасы дагы 34 та баккан экен. Атасы дагы 34 та багат экен, өзү дагы 34 та. Көп этпейт экен да. Анан аларда жакшы жери, аларда баягы фермер только багышын эле билет экен. Мисалы бүгүн бир уйду саап бердиби, сүт алып кетти. Ар бир 34 малдын сүтүнө 34 бөлүп алып кетет экен. Алып кеткен да. Себеби баягы билиш керек экен да, кимиси канча майлуулугунчу. Эгер постоянно бирөө 4,5% май берип аткан майлуулук болсо, кокус азайып калдыбы, жанагы сатып алып аткан завод ЖМП бир нерселерин көтөрүп келип, мынауга түшүрүп коюпсуң, мынаны бер дагы көтөр деп баары жонап келип берип турат экен. Бул только багат. Balık boyunca keldim da. Balık boyunca keldim. Неме, алар башыбыз оорубайт дейт, сүттү да сатышка, анан кайка сатабыз, кайка эме деген башы оорубайт экен да ушул. Багабыз өздөрү келип алып кетти. Sabatıga kızıkış gerek. Ben de bir soru. Hazır şu bizden bağlansa sen gerçi. Cem'de az koşullar biz Cem'de kurup berberiyle ata akıl veriyorlar. Şu turu. Kançadan beri, постоянно. Jo azı bir 4 günden beri atalarla öttük de. Yok, baylaganınızda kança gün oldu? Baylaganınızda 2 ay болып kaldı. Sebebi mındayda, eğer atalarını nemeden жасайсыз? Arpanın budan şakkılıp bir şunu kaynatıp veriyorlar. Onu birinci demesinde köylüce, bana köylüce berbegenler vara gerçiliği olarak olur. Nemeler cem sörp edirken kaynatsa gazlap edirken kız ceğini. Yok al, neme katar ketende suyuk tamam katar. Esnette. Жоқ, құлып бәлден жақшы болды. Çok anlaştık belgeler. Lan misalı, bilesizler, eğer 3 ay bordop semter çoğunsunuz, okalarınız, şu mallar примерно 2-3 yol böküyor. Köp adamlar birinciyle böküğünde çoğulçulap, cemden açırıp, neme tutup kaldı. O mal özü уже определенный cep durup, anan toxtadı, tam da çekmedi. Сразу şu emeğimi satağız emeğimi atalaqын береді. Biri жебейт да, анан ушинтип берсек жакшы жеп атат. Ал ушуну Arlaştırıp versen, anan dağın bir sekreti, misalı kunjara, bilesizler semçkanın biliyorsun. Kunjaranın kaça vergende ne faydası var? Çok al semirliklerden dağın, al, bayağı maldın, eylesini maylı çıltıratı, canağında vit çıkarır. Anan koyuncu başında vergende maka olun, maka. Tapılğanda anan janagı neme, buğday meni aralashtirib beresiz var maka. Oşonu özü обычно aytıladi, 3 ay bag'atırın so'z 2 ay berip, 3-cü ayda makani orada arpa verdi deydi. Arpa жақсы. Siz arpa menene buğday berip atasiz? Arpanı постоянно bir maka birinci maka verip, arpanı akırlar. Nege? Sizler göç algan organınızlarda bugün soygan mal bolsa dilemekte göçtüm. Qarab birinci mayını qaraysızlar ha?
Майсал Сарғайып қамсайы бұл ескі оқшайды, же қар оқшайды деп кетіп қаластар. Ал ондан емес. Ал ошол макан жемін көп жегеннен майсал деді. Макан. Шон үшін көп вид болуш үшін 2 ай мака араластырып жедірет тағып, 3-ші айда өткенде макан орнына арпа қойып көрсе, баяғы май аппақ болып шығады. Түсініңіздер ме? Май аппақ болып қалады. Ошон үчүн 3 ай, 3 ай